Бүгін жаңы муын саяси кыймылы акцияны уюштуруп жатабыз. Акциянын негизги максаты биздин мамлекетте күн санап эмес, саат санап бензиндин, күйүүчү майлардын кымбатташы. Сөзсүз дүйнөлүк рынокто, дүйнөлүк базарда нефтинин баасы түшүп жаткан кезде бизде бензиндин баасы саат санап өсүп жатканы биз үчүн түшүнүксүз. Биз бүгүнкү акциянын талаптары болуп, ошол бензиндин баасын биздин өкмөт тарабынан жана президент тарабынан көзөмөлгө алып, экономикага байланыштуу, дүйнөлүк базарда баанын түшүп, бизде кымбатташып байланыштуу ушу бааны бир оңдукка салса экен деп атабыз. Өзүңүздөр көргөндөй, бүгүн жаңы муун саясий кыймылы мөөнөтсүз акцияны баштады. Кыргызстандагы күйүүчү май азыктарына кымбаттоого каршы боюнча. Себеп дегенде, мына өзүңөр көрүп атасыңар, акыркы учурларда өзгөчө жарым жылда Кыргызстанда тынымсыз күйүүчү май азыктарына баалардын кескин өсүүсү болуп атат. Бул жашыруун эмес. Мына жаздан бери майдын баасы 25%-га андан да жогору өсүп кетти. Мисалы, жазында бензиндин баасы 92 маркасындагы 38-36 сомдун тегерегинде боло турган болсо, азыркы күнү болсо 50-ге чыгып калды, 95 деп айтпай эле коелу. Андан тышкары Кыргызстандын түштүк аймактарында бензиндин баасы дайыма салттагыдай 2 сомго кымбаттараак, жогору болот. Ал жерде ошол эле 92 маркадагы бензиндин баасы 52 сомдун тегереги. Биздин позициябыз боюнча бул кыргызстандыктар үчүн өтө эле оор, өтө эле кымбат. Себеп дегенде, көпчүлүк Кыргызстанда орточо айлык майналардын баасы 10 000 сомдун тегерегинде. Ошондуктан нефтетрейдерлердин ассоциациясынын айткан пикири менен биз кошула албайбыз. Себеп дегенде алар айтышат, салыштырып көрсөк, Россиядагыдай, Казакстандагыдай баасы бензиндики бирдей эле. Ошондуктан ал жерден айтат элек, Россия менен Казакстандагы тургундардын айлык майналары биздикиден караганда тыйла жогору. $500 $900 чейин. Ал эми кыргызстандыктарда болсо $200 болгон тегерегинде. Биз жаңы муун кыймылы саясий кыймылы өзүбүздүн позициябызды билдиребиз. Бааны кайрадан карап чыгуу боюнча, андан тышкары Кыргызстандагы монополия жүргүзүп аткан саясатына кескин өзгөрүүлөр киргизиш керек. Бүгүн биздин саясий кыймыл жаңы муун наразычылык акцияны өткөрүп атат. Бензиндин баасы кымбаттап кетиши боюнча. Андан кийин ушул жерде биз кече массалык маалымат каражаттарына өзүбүздүн пресс-релиздерибизди жибергенбиз. Бирок мен бүгүнкү күнү түшүнбөй атам. Менин артым жагымда дагы бир анти-митинг өтүп атат. Өзүңүздөр билгендей, митинг, акция өтүп аткан жакта анти-митинг, анти-акция уюштурган бул биздин конституцияга жатпайт. Демек, алар бүгүнкү күнү мыйзамды бузуп, биздин конституцияны да бузуп атат. Атайын бийлик уюштурган жыгырлар келип турат бул жакта. Булар жаңы методдор го. Мисалы бирөө туруп, ура деп текирип туруп эле туруп, бир малда карасаң, ура деп айтып жок. Кетип калган уже 200-сүн жеп, 600-сүн алып, бирөөдүн акчасын жеп. Эми андай нерсенин эч кандай кириги да жок, кызыкчылыгы да жок. Азыр бул жерде күйүүчү майга наразычылык болгон акция болуп атат. Жок, мен түшүнө эле турмун, ал күйүүчү май, эми ал жөндөн жок эле кымбаттап аткан жок да, анын дагы бир түйшүгү бар да, сырттан алып келет. Канча деген таможнядан канча деген түйшүктөрү бар алардын деле. 10-15 мүнөт өттү. Биздин президент дагы эле тура элек окшойт. Себеби жумушка өтө элек. Биз азыр ошо президентти күтүп туралы деп ойлоп атабыз. Себеби бул жерде айтылгандай маселенин баардыгын президент чечип калды. Мына Сариев, министр Сариев 4 жылдан бери министр болуп отурат. Аны Атамбаев алып келген. 4 жылдан бери министр Сариевдин кылган ишмердүүлүгүнүн жыйынтыгы бүгүнкү оор күн.
Бүгүн биз жаңы муун саясий кыймылы акцияга чыкканбыз. Акциянын негизги максатын сиздер өзүңүздөр көрдүңүздөр, тааныштыңыздар. Бийликтин жүзүн да көрдүңөр. Мына Ошто жумуртка менен урса, Таласта бандиттер менен кубаласа, бүгүн бизге мектеп окуучулары антимитинг уюштуруп алып келишти. Биз авто жүрүш жасадык. Көчөдө кетип бараткан айдоочуларга мына ушундай стикерлерди тараттык. Коомчулукка жеткизүү аракетин көрүп жатабыз. Мына азыр өкмөт отурган үйдүн алдына келдик. Оторбаевке, экономика министри Сариевке бул стикерди берели деп жатабыз. Себеби Сариев мырза дүйнөдө нефтинин баасынын түшүп жатканын билбейт окшойт.